Assalamu alaikum айдоочулар, агалар, инилер жана достор. Бүгүн биз машинанын дворниги же башкача айтканда автоунаанын терезесин тазалагыч ошол туурасында сөз кылабыз. Бул азыр Тико автоунаасы. Дворник иштебей калган учурда биринчи очередь пердохранительдерди текшеришибиз керек. Андан кийин кабель, андан кийин моторчик текшерилет. Башка автоунааларда деле ушундай кылып, ушул жолдор менен текшерип оңдосо болот. Мына дворник иштеп атат. Мына ушу пердохранитель. Оң жактан экинчи пердохранитель. Мына азыр ушул Тиконун чыгып кеткен астындагы тягалар чыгып кетип, мына ушундай болуп бирөөсү ойноп калган. Азыр ошону салабыз. И алмаштырган жолдорун да көргөзүп беребиз. Мына ушул жерде 2 болт бар, 2 дворниктин. Ошону бошотуп чыгарабыз. Мына 12 ключ түшөт. Мына 2 дворникти дагы чыгарып алдык. Защитниктери каучуктан, булар да чыгарылат. Мына ичи мына ушундай. Мынакей моторчик кармап турган жагы. Бул ички азыр моторчикти да чечебиз. Эгерде моторчик күйүп же иштебей калса, мына ушул жерде 3 болтту чечип чыгарып алмаштырып алсак болот. Ал жерде штекери бар, onu da чыгарабыз. Моторчиктики. Мына моторчикти чыгарып алдык. Мына ушул ичкеридеги тияга катырылган шаровойго окшоп айланып иштейт.
Мына ушундай оңго солго эки тарапка иштейт. Бул ошо кире турган жери. Биздики ушул жерден чыгып кеткен эле. Бул сол жактагысыныкы. Бул жагы дагы ойнойт. Кайра ордун алып салып катырабыз кайра. Ушунда алмаштырып, ичин ремонт кылып оңдосок болот. Ичкери жагынан салып алабыз. Тартканга жакшы көрүнбөдү, салып койдук азыр. Эки тарабын тең. Моторчикти кармап турган 3 болот. Кайра катырып жатабыз. Эми мына үстүңкү крышка каучуктарды кайра ордуна салабыз. Кайра дворниктерди ордуна салабыз, экөөнү тең. Болтун кадайбыз. Машинанын терезесине түздөп, оңдоп, кайра ордуна кылып катырабыз. Мына экинчи тарабын да катырып жатабыз. Ушун менен эки тарабын тең катырып алдык. Биздин терезе тазалагычыбыз дворник иштеп калды. Башка автоунааны да мына ушул жолдор менен текшерип алса болот.